Саламатсыздарбы, назарыңыздарда күнгө карата болуп өткөн окуялар. Майдабырат чыр-чатактар сотко жеткирилбей бүтүшү керек. Мындан улам аксакалдар, аялдар жана жаштар кеңештери жигердүү иш алып баруусу зарыл деп билдирди Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Тоолу облусту болгон иш сапарында. Жол кырсыктарын алдын алууга карата өспүрүмдөр арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Жаш ойлоп табуучулардын көргөзмөсү көпчүлүктүн назарын бурду. Айрым кызматкерлердин маянасы жогорулайт. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик органдардагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы кенже тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү боюнча өкмөттүн токтомуна кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. 2020 жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирген документке ылайык автобустардын, жүк ташуучу унаалардын, транспорттук жыйноочу машиналардын, электро жана авточеркегичтердин, айдоочулардын, жыгач усталардын, сантехник, слесарь, электрик, иш кагаздарды мукабалоочу, короо шыпыргыч, багбан, гардеробщик, кароолчу, лифтте иштөөчү адам, от жагуучу, кастеляншы, курьер, кладовщик, имараттарды оңдоп тейлеген жумушчулар калктуу конуштарды жакшыртуу, иш бөлмөлөрдү жана кызматтык аймактарды тазалагандардын эмгек акылары 2 эсе жогорулайт. Бул токтомду жүзөгө ашырууга бюджеттен жылына 220 миллион сом бөлүнөт. Бул республикалык бюджетте каралган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт милдеттердин кыйла сапаттуу аткарылышы үчүн мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерин колдоо максатында зарыл каражаттарды табууну мындан ары да улантат деп кабарланды. Бүгүн Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Тоолу облустун жетекчилери менен жолугушту. Анда жергиликтүү бийлик башында турган жетекчилердин юридикалык билимин арттыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Себеби айыл аймактардагы жергиликтүү маселелерди соттук аткарууга жеткирбестен чечүү жаатында иштер бүгүнкү күндө толук кандуу жүргүзүлбөй келет. Мындан улам жергиликтүү аксакалдар сотунун юридикалык билимин арттыруу учурдун талабы болууда. Теманы улай кийинки материал. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева бүгүн Нарын облусуна иш сапар менен келди. Анда ал жергиликтүү бийлик башындагы жетекчилер менен жолугушуп, айрым юридикалык маселелер боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Тактап айтканда, айыл аймактардагы жергиликтүү деңгээлде чечүүчү маселелерди соттук аткарууга жибербестен жеринен чечүү боюнча бир катар сунуш пикирлер ортого салынды. Кайсы социалдык көрүнүштөр болсо, аларды ошо жергиликтүү бийликтин жетекчилери менен талкуулашыңар керек. Но жазык иштер боюнча действительно милиция, прокуратурада. Анан башка аймактарда кээде мындай сезип калам да, претензия сыяктуу. Же прокуратура претензия сотко, же соттуку прокуратурага. Анан мен ошону да сиздерге айтып кетейин. Сиздер ошол кызматташуу аябай тыгыз болуш керек. Сиздер бири-бириңиздерге жардам кылышыңар керек. Себеби мамлекеттик кызматкерсиңер. Бир жумуш жасап атабыз. Баарыбыз юристпиз. Мыйзам баарыбызга бирдей, прокурорго, сотко, милицияга. Ошону туура, бирдиктүү колдонуу менен. Ал эми бул жаатта жеринен эле иштер жүргүзүлүп келе жаткан район облус жетекчилери билдиришти. Тактап айтканда, ар бир айыл аймактарда аксакалдар соту, аялдар кеңеши, жаштар уюму өңдүү жергиликтүү уюмдар түзүлүп иш жүргүзүп келишет. Анткени менен көпчүлүк айылдардагы жергиликтүү уюмдар өз ишин аткара албай келишет. Себеби анда иш алып барган кызматкерлердин жана жетекчилердин юридикалык билиминин жетишсиздиги башкы маселе. Эң биринчи ошол жердеги айыл жериндеги айыл өкмөтү болобу, райондун акими болобу, же болсо ошол шаардын мэри, губернатору болобу, өздөрү биринчи юридикалык жактан мындай билими болуш керек да, анча нерселерди өздөрү түшүнүш керек. Бул бир. Анан ошол нерселерди жанагындай кылып айыл жериндеги элдер арасында жанагы жарандык иштер бар. Мисалы үчүн зордук зомбулук, бир үй бүлөдө бир чыр-чатак чыгып калабы, же болбосо бир баласын уруп коебу, же айыл эркек уруша кетип ажырашууга чейин барып атышат. Мына ошондой жерлерди биз жергиликтүү бийлик ошо айылда эмне болуп атса, ошолорду бир чогулуп барып акылдашып
ошол жерде аксакалдар менен, аялдар менен, жаштар менен чогуу бирдикти иш алып барып, ошолорду бир жөнгө салып сотко чейин жеткирбей коюу иштерин, аракеттерди көрүшүбүз керек да. Муну менен катар жыйындын жүрүшүндө облусубуздагы Фемида өкүлдөрүнүн турак жай маселелери да ортого салынды. Анда маалым болгондой, жакынкы аралыктарда Нарын шаарына жана Жумгал районуна кызматтык үйлөр курулары айтылды. Ошондой эле Нарын шаарына адилет үй куруу боюнча жер тилкеси каралып жатканы маалым болду. Эсенбек Сталбек уулу, Нурбек Рахманов, жаңылыктар, Нарын шаары. Жол кырсыктарын алдын алуу болтурбоо максатында Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздук көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан облус аймагындагы мектептерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Анда адистер тарабынан балдарга көчөдө жана жолдордо өздөрүн туура алып жүрүү тууралуу маалыматтар айтылып, жол белгилери тууралуу түшүндүрмөлөр берилди. Маалымат үчүн айтсак, жыл башынан берки 1 ай аралыгында 8 жол кырсыгы катталып, 14 адам денесинен ар кандай жаракат алышкан. Ал эми өткөн 2019-жылдын 187 жол кырсыгы катталып, 44 адам жарык дүйнө менен кош айтышып, 338 денесинен жаракат алышкан. Ал эми февраль айынын алгачкы күнүндө Нарын шаарында болгон жол кырсыгынын кесепетинен бир окуучу кыз дүйнө салды. Мындан улам тармак өкүлдөрү өспүрүмдөр арасында түшүндүрүү иштерин колго алышып, шаар айылдардагы мектептерде жолугушуу иштерин жүргүзүшүүдө. Илим, техника жана өндүрүш. Мындай аталышта Нарын облустук балдардын билим берүү борборунда жумалык өткөрүлүүдө. Анда жаш жеткинчектер тарабынан ойлонуп, иштелип чыккан жаңылануулар көрсөтүлдү. Ар бир катышуучу жөндөмүнө жараша тигил же бул буюмга жан киргизген. Акыркы 8 жылдан бери үзгүлтүксүз өткөрүлүп жаткан көрсөтмө тууралуу кийинки материалда айтылат. Мына бул Теңиртоо 01 деп аталган жүк ташуучу унаанын макетинин авторлору Жумгал районунан келген окуучулар. Алар Жаңы Арык айылындагы Айипидинов атындагы орто мектебинде окушат. Өздөрүнүн чыгармачылыгы менен жүк ташуучу унаанын үлгүсүн жасашкан. Өспүрүмдөр мындай макет Нарында эң алгачкы ойлонуп жасалгандыктан аны Теңиртоо 01 деп аташып, мындай жүк ташыгыч унаа келечекте болоорун болжошот. Жасап жатканда биз жөнөкөй эле машинанын жасалган чечкенбиз, бирок сүйлөшүп отуруп, ушу гидравликалык дөңгөлөктүн жардамы менен жүрүүчү машина жасайлы деп чечтик. Жүрүп атканда ар кандай тоскоолдорго такалышы мүмкүн, тол аймакта жарыктануу үчүн таштар болот, ар кандай дөңдөр болот. Ошондой абалда анын гидравликалык дөңгөлөгүнүн жардамы менен алдыңкы дөңгөлөгү өйдө көтөрүлүп, тоскоолдукту жеңип өтүүгө жардам берет. Же болбосо техникага ишенип кереги жок дегендей, любой момент бузулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ал домкрат катары дагы иштеп кызмат кылып берет. Атын Теңиртоо 01 деп атаганыбыздын себеби биздин шартыбыздын 90% ушундай машиналарга муктаж экен. Анан мындай машина Жумгал же болбосо Нарын областынан биринчи чыгып жаткандыгы үчүн мунун ичинде ар кандай чип бар. Биринчи чип бар, ал деген спирт ичимдиктерин же болбосо адиклон себинген адамдарды машинасы жүрбөй калат. 01 деп атадык. Камеранын жыгуусуна, буруусуна эң жакшы жардам берет бул. Маалым болгондой, Нарын облустук билим берүү борборунда илим, техника жана өндүрүш аталышындагы облустук жумалык болуп өттү. Жаш ойлоп табуучулар катышкан иш-чарага облустун бардык аймактарынан окуучулар келип катышып, ар түрдүү техникалардын макеттерин жасап келишкен. Бул жолу электр энергиясы менен жана күндөн энергия алып жүрүүчү унаалардын үлгүлөрү өзгөчөлүк жаратты. Тең азыр көрсөтүп атышат, тиги электричество менен жүргөн. Ошол жака басым жасашканда баары тең. Жанакы бензин азыр баары аба булганып атпайбы? Ошого эме кылбай, ушу именно аккумулятор электричество менен жүргөн немелерди ойлоп келишкен да баары тең. Ушу окуучулар таза болсун, келечекте экологиябыз таза болсун деген мааниде ойлоп таап келип атышкан да, көбүнчө ошондой алып келишкен өзүнүн техникаларын. Бул баягы шашып жазап келип атышат балдар өзүнүн оюн. Эми мындан дагы өркүндөтүп, жакшы эме кылып, материалдардан мындай чындыкка жакындаштырып, аны реалдуу техникалар жасаганга талап коюлуп атат да улам-улам. Иш-чаранын максаты окуучу жаштарды илимге, өндүрүштүк жана инновациялык ишмердүүлүккө кызыктырып тартуу. Жөндөмдүү балдарды аныктап, аларга колдоо көрсөтүп, чыгармачылыгын өнүктүрүү. Ошондой эле окумуштуулар, инженерлер, ойлоп табуучулар жана жумушчулар менен байланышты кеңейтүү болуп саналат.
Ошол жумалыкта жакшы ийгиликтерге жетип биринчи орунду алган окуучулар Республикалык Алтын түйүн академиясы тарабынан өткөрүлүүчү жумалыкка жолдомо алышат. Ошол жерге катышып кайтып келишет да. Ал эми ушул жумалыктын негизги максаты эмнеде? Негизги максаты окуучу жаштарды илимге, өндүрүшкө, инновациялык ишмердүүлүккө тартуу, аймактардагы таланттуу балдарды тартуу, ошолорду жакшы көп нерселерди үйрөтүү, талантына талант кошуу, мотивация берүү, жанагы республикалык эл аралык кароо сынактарга баруу менен аларды көп ийгиликтерге жеткирүү жана келечекте ошолордун техникага болгон кызыгуусун арттыруу болот. Маалымат катары айта кетсек, жогорудагыдай жумалык билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 8 жылдан бери уюштурулуп, жерлерде өткөрүлүп келет. Азима Жекешова, Шамен Болотбеков, Нарын шаары, жаңылыктар. Нарын шаарындагы Борбордук Азия университетинин профессионалдык үзгүлтүксүз билим берүү мектебинде бүгүн күбөлүк тапшыруу аземи болду. Бул жолу кыска компьютердик курстан билим алышкан бала бакча кызматкерлери, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун дарыгерлери жана эмчи айымдары, ошондой эле дарыкана кызматкерлери компьютер колдонуу боюнча 3 айлык окуудан өтүшүп, Word жана Excel таблица программаларын колдонууну өздөштүрүшүп, күбөлүктөрүн алышты. Профессионалдык жана үзгүлтүксүз билим берүү мектебинин башчысы Нурбек Нишараповдун берген маалыматында ISDL эл аралык компьютердик күбөлүк программасы боюнча жүргүзүлгөн окутуу өлкөнү санариптештирүүгө карата уюштурулуп, бул жолу электрондук тейлөө кызматына кирип жаткан мекемелердин 80 кызматкери окуп чыгышты. Тактап айтканда, компьютердик сабаттуулук менен компьютердин негиздерин толук окуп, маалымат технологиясынын программалары менен иш алып барууну үйрөнүштү. Биз азыр кабыл алып жаткан учурубуз энергетиктер, электриктер азыр ушу кезекте турушат. Негизи бул программанын алкагында биз жумушуна эмне керек болот? Биринчи сурамжылоо жүргүзүп, анан ошого жараша ишинде колдонуу ыкмаларын биз программага киргизген болчубуз. Мисалы, азыр ата-энелер бала бакчага кезекке туруу, же болбосо онлайн регистрация өтүү деген маселелерди камтып кеттик. Бул боюнча дагы алдыда иш алып барабыз. Карт тарыхка кайрылсак, Нарын шаарынын түптөлүш тарыхы өзгөчө. Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашкан кала 18-кылымдын соңку жылдарында чеп катары түзүлүп, орус аскерлери кайтарууга алган. Бара-бара калк отурукташып, соода кылууга ыңгайлуу аймак болуп отуруп, эми минтип облус борборуна айланган шаар болду. Мезгил өткөн сайын ажары артып бараткан каланын пайда болушу тарыхы басып өткөн жолу тууралуу кийинки сюжетте айтылат. Улуу Жибек жолунда жайгашкан Нарын шаарынын пайда болушу 1800-жылдардын башына туура келет. Тактап айтканда 1832-1833 жылдарда Кокондун аскер башчысы хан Кулунун чабуулунан кийин ички Тянь-Шанда бир нече чептер, анын ичинде чакан куртка сепилип пайда болуп, ал азыркы Нарын шаарынын негизин түзгөн. 1863-жылы бул сепилди орус аскерлеринин отряды тартып алып, сепил ордуна Нарын чеби пайда болгон. Чеп стратегиялык жактан ыңгайлуу болчу. 100 казактан, 2 рота аткычтардан турган гарнизон Бишкек Торгат соода жолундагы Нарын дарыясына салынган көпүрөнү жана тоолор аркылуу өтүүчү ашууларды кайтарып турушкан. Нарын суусуна көпүрө 1868-жылы падыша өкмөтү тарабынан курулган. Бул жылы казарманын айланасында соода жасаган уйгурлар, татарлар, доңгандар, өзбектер сокмо тамдарды сала баштаган. Мына ошентип Нарын шаары бос жер тамдардан өсүп чыккан. 1891-жылы Жети Суу облусу Нарын аркылуу Кашкардын ортосунда почта байланышын түзүү жөнүндөгү падыша өкмөтүнүн уруксатынын негизинде Бишкек-Нарын жолунун аралыгы бир нече бекеттерге бөлүнүп, ат араба менен почта ташыла баштаган. Кийинчерээк зым карагайлар орнотулуп, телеграф байланышы түзүлгөн. 1913-жылы Нарындагыларга бир жумада 2 гезит 5-6 кат жеткирилип турган. Ал дагы падышалык көпөстөргө тиешелүү болгон. 1903-жылы статистикалык маалыматтарга караганда ошол кезде Нарында 870 адам жашаган. Анын ичинен 391 орустар менен украиндер, 230 өзбек, 64 гана кыргыз, калганы уйгур, татар, дуңгандар болгон. Бул жерде көпөстөрдөн, офицерлерден жана солдаттардан башка кербенчилер, соодагерлер, арабакечтер жашаган. Анткени Кашкар тарапка товарларды өткөрүүгө соода саттык кылуучу борбор катары ылайыктуу болгон. Нарын соода пункту катарында өстү. 1913-жылы шаарда 164 же калктын саны 1500-гө жеткен. Жалпы соода саттыгы 3000 сом болуп, 139 соода пункттары уюшулган. 3 кербен сарай, 1 бажыкана, бир нече чайкана болгон. 5 устакана, 1 фельдшердик аскердик оорукана, чиркөө болгон. Почта бөлүмчөсү, 12 окуучусу бар дин мектеби ачылган. Нарын алыскы түпкүрдөгү түнт караңгы шаар болгондуктан бул жерге сүргүнгө айдалган адамдар дагы келген.
1921-1923 жылдары Нарын шаарында уездик шаардык революциялык комитет түзүлүп, ал шаардын бийлик органы болуп эсептелген. 1929 жылы аткаруу бийлигинин бир бутагы Чынары шаардык кеңештин 4 шайлоо участкасынан шаардык кеңештин 38 депутаты болгон. Бирок Нарын шаар катары алгач ыкчам өнүк алган эмес. Анын негизги себеби мамлекеттин камкордугунун жетишсиздиги менен түшүндүрүлөт. Нарын 1920 жылы уезден, 1922 жылы кантондон, 1939 жылы облустун борбору болгон. 1930 жылдан баштап өнүгүү жолуна түшкөн. 1936 жылы навайкана, басмакана, курулуш участогу, айыл чарба шаймандарын оңдоочу мастерскойлор пайда болуп, жүздөгөн адамдар иштеген. 1937 жылы 150 000 киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгуучу кичинекей ТЭЦ 1940 жылы 10 ГЭСи пайдаланууга берилген. Кыргызстанда автотранспорт чарбалары 1924 жылы башталса, Нарында биринчи автобаза 1945 жылы уюшулуп, 10 автомашина болгон. 1960 жылдан баштап шаарда коммуналдык турак үйлөрдү, маданий турмуштук мекемелерди, өндүрүш ишканаларын курууга көбүрөөк көңүл бурула баштаган. Жалпы аянты 1248 чарчы метр болгон көп квартиралуу 40 турак үй пайдаланууга берилген. Мына ошентип шаар өнүгүү жолуна түшкөн. Учурда Нарын шаарында 38 000 чукул калк жашайт. 10дон ашуун улуттун курамы бар. 8 мектеп, 9 бала бакча, 1 оорукана жана башка ондогон мекеме ишканалар бар. Шаардын экономикалык негизин өнөр жай, байланыш, курулуш, коммуналдык турак чай чарбасы, турмуш тиричилик жактан тейлөө соода жайлары бар. Өтүп бара жаткан күн мына ушундай окуялар менен коштолду. Саламатта калыңыздар.